ал депутатты ошол берди чаанда ошолор бергенде мага бир ашты да, бир 9 орунга бир ашкан кыргыз учетчасы жасалган, анан алып чыгып таштап анан сәл талаш болуп калды. Балам эсеп болсо болду, соорунун кереги жок деп ушинтип бердим. Намыз болсо болду деп гана. Бакыт балбан жана Руслан балбандар турат. Балбанын балдары. Адашып калды. Руслан да экен. Машалла, Руслан балбанда достор, браслетте кетти. Ойбой. Мынасыга убактын акыры. Руслан берет. Таң алганда 80 килограмм салмакты ошо курдан кармап туруп, шыңдыгынан кармап туруп, башына өйдө көтөрүп туруп, башын мындай каратып бардым, карга башын бүтүрүп койганда. Ойбой, мына чыкты улак. Койда Руслан. Достор. Bir tuğan oldu başladı. Bir tuğandan tavışken. Anam dost, aka, aların yolu öz, ulakta özün yolu öz menen. Atadan kalgan Muras деген bir tereң mani var da bizde. Niyet menen, күч менен алса, ошо сорунчу өзүгө алып келип берет. Сорунду мен бул эсеп сеники деп. Эсеп болбосо барбай эле коюш керек негизи. Достор, дагы bir кызыктуу окуя бар бул жерде. Ben bargan emesin, şu hem var, şunu hiç kimge aytmadı. Oşonda aytkan eken. Assalamu alaikum, Көкбөрү күйөрмандары. Урматтуу биздин Көкбөрү спорт каналынын катталуучулары. Барыңыздарга ассаламу алейкум деп калабыз. Алланын тынчтыгы, берекеси барыбыз менен бирге болсун. Достор, мен азыр Базар Коргон районундамын. Айтылуу Надир Балбан азыркы учурдагы чагып аткан Бакыт жана Руслан балбандардын атасы. Эгер жаңылбасам 5-6 жыл болуп калды. Ушул жерде Надир Балбанга атап ашулак берген. Мен ушул жерден баштайын деп атам, Көкбөрүгө саякатты. Азыр суразам, бул жерде улак чабылбай калган дейт. Ошол сайга чейин түшүп бул жагы. Ошо бактарактарга чейин барып чабышты эле да, бирок тарыраак экен жер. Ошондо ушул жерде эң алгачкы мен ушу аймактарга чыгып тарткан видеолордун бири ушул болгон. Ушул жерде КамАЗ турган. Тынар Курбанайлиев алып баруучу болгон. Ушул жайыкта улак чабышкан достор. Азыр өтүп кетип атып, ошону эстеп ушул жерден баштайын деп чечтим. Тема башка достор. Буйруса азыр биз ушул Надир Балбандын айылына баратабыз. Кудай буйруса эң сонун чыгарылыш болот деп ойлойм. Видеонун башынан лайк басып, комментарий калтырып, жакшы пикирлерди калтырып кетиңиздер. Кыргызстандын ичиндеги балбандардын кандай аттар жөнүндө, балбандар жөнүндө бир жакшы тарыхка калтырып кетели деп аракет кылып атабыз, Кудай буйруса. Шуну менен 4-үнчү видеосу чыккандат. Буга чейин Полотбектин Тораты, Бекбай балбан, Рыскул балбандары жөнүндө видео чыгардык. Өтө жакшы пикирлер көп айтылыптыр. Анда баштадык. Акырындап жыла берели. Бүгүн дагы бир
ушул бир кереметтүү куттуу жайлоодо турабыз. Атактуу Надыр балбан жөнүндө укпаган балбандар азыраак чыгар достор. Мынакей, бул ушундай чек ара, бул Кыргызстандын ичиндеги райондордун ортосундагы, бул жагы Сузак району, бул жагы Базар Коргон району достор. Мына ушул жайлоодо жайлоологон, жайлоодо жайлап 40 жылдан ашык ушул өкмөттүн жылкысын багып, жылкы менен бирге жүрүп, улак тартып, атагы даңкы чыккан ушул Надыр балбандын ушул жайлоосунда турабыз азыр достор. Көкбөргө саякат кылалы деп, атадан калган уулга мурас деп, мынакей бул жагымда Бакыт балбан жана Руслан балбандар турат, Надыр балбандын уулдары. Кудай буйруса балбандардын жан дүйнөсүнө саякат жасайбыз достор. Бул Надыр балбан деген кандай киши болгон, эмнелер менен атагы калды, балбандыктан сырткары жашоосу, адамгерчилиги кандай болгон. Анда достор, биз баштайбыз. Видеонун башынан лайктан басып, жакшы пикир калтырып кетиңиздер. Ушу Бакыт экен мага бир жүрөгүмдө кала турган сөз айтты. Ушул Надыр балбандын бир сөзү болгон экен, мен эшиктер киши болбодум деп. Кыскасын айтканда, ушул өтө ата энесинен эрте ажырап калган экен. Атанын артын мынтип тояк басып достор, Кыргызстанга бир жакшы улак тартып таанылган ушул балбандарыбыз. Бакыт экен жашы бир 50ден ашып калды. Азыр өмүр баю жөнүндө айтабыз. Руслан азыр учурда чабып турган балбандардын бири. Бакыт эке бир кыска нуска таанышып, өзүңүз жөнүндө, бир туугандарыңыз жөнүндө канчага толдуз? Жашыңыз канчада? Азыр 51ге чыктым. 51ге чыктык. Канча бир тууган болгонсуздар? 7 бир тууганбыз. 4 уул, 3 кыз. Эң чоңу менен Сукурат деген үкөм бар, ал Ошто, андан кийин Аят деген, эң кичинекайы Руслан. Ушул эми кыздар болсо баардыгы үйлүү жайлуу болуп, баардыгы өзү менен өзү эми. Балдар деле, кыздар деле. Ушул эми. Баракелде. Руслан, канча жаштасың сен? Азыр 39. 39. Баракелде. Биздин келгенибиздин максаты ушул аксакал балбандардын ушул элдин оозунда уламыш болуп калган баягы ар кандай сөздөр айтылат. Ошону ушу өзүңүздүн оозуңуздан угайын деп келдим. Негизи максатым ошол. Ушул атаңызды ушу эң алгачкы жолу ушу сизди улакка ээрчитип барган жылдары кайсы жылдар болду? Канча жашыңызда эле? Мен атам эсткен, мен өзү 6 класстан баштап кызыгып чапкылай берет элем. Анан ушул 10ду бүткөндөн кийин эстеди да. Эстей аяк бияктара Ленский, эми ушу өзгө немелерден анан Өзбекстандарга барып, ошентип чабат эле, эстип барат эле ошактарга. Негизи урууңуздар кандай? Өзү уруубуз Саяк да. Саяктын ак терисинен, ак тери деп неме болуп калат. Саяктын ак териси. Ак тери деп. Ошондо кандай негизги Саяктын мындай басымдуу бөлүгү нарын менен чүйдө да? Ошо көл жакта экен. Көл жакта бар дейт. Көлдө экен, ошол жакта экен. Ошо былтыр келип, ушу туугандарыбыз таанышып, ошондо билдим мен. Мага чейин ал мурун атам эсип жүрүп, анча-мынча нерсени неме кылбайт элем. Ошо бул атам өткөндөн кийин гана ошо кандай немелерди эми кичине аксакалдарга кошулуп анан билдим да. Бакке, атаңыз негизи өзү канча бир тууган болгон? Атамдар 3 бир тууган болгон эле. 2 уул, 1 кыз эле. Эжебиз өтүп кетти, акам бар эми. Атаңыздан улуубу бир тууганы? Кичүү. Кичүү. Эң чоң атам болгон да. Ал киши улак тартпадыбы? Акам чабат эле. Акам дагы атама шерик болуп көп жыл чапты, анан ошо колу сынгандан кийин чаппай калды акам дагы. Эми азыр чаппайт, балдарынан бирөө аралашып атат сал-сал. Мени жетелеп, аяк бияка барган атам болбогон деп ошентип калат, арман кылып калат элем. Мен көрбөгөндү силер көргүлө деп ошентип аттарды алып берип, аяк бияка эстеди эле да. Баракелде. Мына көрөрдө өтүп кетти мынтип. Бул ата кесибин улантып, өзүңүз дагы жылкы багып калыптырсыз да?
Şu murun atam жылқычы эле. Şu 30-35 yıl atam жылқычы эле да. Ушундай багып андан кийин атаман кийин мына мен жылқы кармап калдык да. Şu ата кесип болуп, атам мурун лескоздун жылкысын багат эле. Андан кийин мына эми биз өзүбүздүкөн бирден экиден жылкы кармап ошентип калдык бир туугандар. Баккем жылкылар менен тааныштырабыз. Бу жерде өтө кызыктуу бир маалыматтар бар. Атактуу Корс деген атты жанынан көргөн балбандар, жанынан көргөн кишилер болсо комментарийге калтырып кетсеңиздер болот. Кандай аргымак болгон. Ошондой эле Сургоен достор. Баккем жылкы чарбазында азыр басымдуу ушул эки тегинен, эки линиядан тараган үйүр экен аргымактар. Бакке, сиз жана жолдо келип айтып калдыңыз, Сургоенду чапкам деп. Ошол кайсы жылдары болгон? Ушул жылын билбей калдым ошол. Ушул Расул деген бир айышта бар эле, өзбек киши алган. Ошого өткөн жылдар чапкан элем да. Ошо таза Сургоендун өзү. Сургоендун өзүн. Мага чейин мамеке чабат эле. Анан ошо андан кийин мен 1-2-3 минут калдым. Ошо Бакиевдер улак бергенде ошондо бир чапкам ошо. 2-3 улак чаптым атты. Ошол айыштада экенинде. Сургоенду ушу башка аргымактардан ушу кандай айырмасы бол? Ар бир аттын өзүнүн мүнөзү, кылык жору болот дейт, өзгөчөлүгү. Маныкы мындай биз эми мамалда жаңы чабып аткан үчүнбү анча неме кылбайт эле, мындай өзү кыйнат эле да. Жашыбаңыз болгон экен да. Жашын аттын андай немесин билбей ушу бизге кирип алып ушу неме алганда качкан ат эле да, ушундай кыйын барган ат эле. Ошо мен 1-2 минут калдым. Ошо Бакиевдер улак бергенде ошондо бир 4 сорунга бир тиштагам, ошондо ат көп болгон эле. Ошондо бир эмендейм. Андан кийин Барпада 1 минут калдык. Ошентип минут чаптым ошол атты. Акыркы жылдар. Андан кийин пазлакаларга өтүп кетти. Желеде кулун байланып турбаса жайлоонун көркү болбойт деген ушу да, карагылачы. Мынакей, машалла. Өзү башы жылкычы болуп жылкы кармагандан бери мурун лескоздун жылкысы болгон да эми. Анан атам неме малынан. Анан ушу кийин урукка неме кылгандан кийин ушундай жылкынын жакшы кармаганынын себепкери бир Каныбеке, Чөйтөбү Каныбекеден ушу Сургоендун балдарын алып Сарат деп. Ушуну атам атасы Каныбек неме Кашаба атама бир подарка кылганда бир Сарат берген. Саткан эми. Ошолардан ушу мунулар Сургоен деп мына чоң бейлерден бир 3-4 калды, ошонун уруктарынан. Ошонун Каныбеке аркылуу негизинен ушу урук кармап калдык да. Ушу Сараттын уруктары. Андан кийин ушул Корстун атасындагы ушу Чөйтөбү Каныбеке берген бизге. Ошондо Бишкектен алып келип берди эле. Ошондо баягы линияга чейин колхоздун жөнүнө жайдары жылкыларды кармаган болгон. Кийин анан ушу Сараттан кийин линияга кылдай баштадык. Кылдап балдарын сатып, ат чыгарып өзүбүздөн бирден экиден жөнүп сатып калдык да. Өзү Корстун атасын Карат болгон. Каныбекеден алгам. Аны эми Каныбеке берген. Бир 2 жыл коюп, анан ошо Корстор түшкөн. Ушу Корстордун уруктары мунулардын жаштары. Бир 3-4 та чоң бейлер ошо Сураттын уруктарынан. Бакке Корско кайта турган болсок, ушул тарых таржымалык кандай? Кандай сиз алып атканда кандай маалымат алдыңыз алар? Биз эми атасын алганбыз да, Каратты. Корстун атасына? Биз ошо өзүбүз чыгарган кулун эле да, Корс. Ошо 1 жыл айры койдук Каратты. Ошондон 5 та кулун түштү. 5 танан ошо Корс дагы мен Өзбекстанга 2-3 саттым. Азыр алар деле бар, ошо чабылып атат Өзбекстанда. Мен өзүбүздөн чыгып ушу желеден чыккан кулундар Корстор. Ошондо Корстун атасы Карат болгон. Карат болгон. Ал каяктан келген? Аны ушу ал Карабалтадан келген, Бишкектен келген, Чүйдөн келген, Каныбеке алып келген да аны дагы. Анын пародозу кандай болду экен? Ал кандай экенин билбейм. Кыргыз жылкылары болсо керек эми. Англичан ушундай аралашкан болсо керек. Аргын жылкылары болсо керек. Эми аны точно билбейм. Ушу мен Каныбекеден алгам да. Алып бир 2 жыл пайдаландык. Кийин Өзбекстанга саттым. Кайта карыганда Өзбекстандан чыгарып 1 жыл дагы коюп калдык. Кайта дагы Өзбекстанга кирип кетти. Ушул өзүдөн чыккан кулун эле Корс. Ушу желеде турган, саалып, нетилген. Ушу Корстун уруктары мына ошо акжалдар ушул Корстун эжеси мына наркы кызы ошондой. Мол курсактуу бечи? Бул ушу Сураттын немесинен. Ошо Каныбекеден алган эле экен. Ошол аттын кыздары бул.
Булар ушу 5-6 7-8 тууп койду бу бейлер. Сурат деп калдыз. Сураттын келиши кандай болду? Аны дагы Каныбекеден алгам. Аны дагы ушу Каныбеке берген ушу. Ошо оригинал сураттын баласы болгонбу? Сургоёндун баласы болгон. Сургоёндун. Сургоёндун акыркы баласы деп берген да Каныбеке. Мурун өзүм чабат элем ал атты дагы. Анан кийин өзү үйгө келип атама ошо Каныбеке өзү берген ошону. Сатып берген, саткан да бизге. Анан ошону бир 3-4 жыл айыр коюп, ошондон чыккан бейлер, мыналар балдары, кыздары. Сизде канча үйүр бар азыр? Азыр бир үйрү бар. Руслан экөөбүздүк ушу ортодогу бейлер ак-өкалда үклөр. Сааны бир тарап, суайы бир тарап. Суайлар аякта. Сааны бир тарап эмелиги байлаган үчүн сааны бир тарап кылып алганбыз. Ушу үкөлөрүмке өзүбүздүкү ушу. Баракелде. Атаңыз раматылык кымызды дагы катуу болгон дейт го, Ооба, эми лесхоздун малына мурун лесхозго тапшырат эле да. Лесхозго тапшырып, ошо төл тапшырат эле, кымызын тапшырат эле. Ушулардан сыйлыктарды алып, ошондой кылган эми. Анан жанагы айтып калдыңыз го, Ысык көлгө фестивалга барып, кокусунан байгелүү орунга илешип калган депчи. Экен, ошо өзүбүздөн апарышып, алар жөн ичкени барып, анан ошол фестивалга илешип калып, анан кийин айтып жүрдү да, ошо көпкө чейин. Апарсак болбок экен деп. Кулундарды аласыздар. Бакке, могу экинчи турган кара эрте туулганбы? Ооба, ушу майдагы кулундар да, майбы? Майдагы. Ооба. Ушу Корстун кыздары ушулар эми. Кыздарынын балдары да эми ошо. Ушу 1-2тасы гана ошо Сургоёнго элешет ошо. Жашыраак бейлердин балдары. Алар өзүнчө. Кетти Руслан минге боломойнча. Мотоцикл менен. Жайлоо деп, тазаба деп. Мынакей. Бакке акыркы жылдары ушу чоң улактардан, ушу алыста болуп аткан улактардан көп көрбөй калдым. Эми азыр Руслан чыгып атат, мен көп чыга бербей атам эми. Манча барып атам, мен барган менен ал мурункудай чаппай сал. Неме болгондон кийин тартынып калат экенсиң, эми үкөң чапканда кийин күйөө бала чабып атат, эми алардан сал тартынып өзүң неме болуп калат экенсиң. Эми алар менен кошо алентип чабып беришем кыйын экен. Ие. Эми жаш курак келгенде өзү эле акырын токтотуп калат окшойт. Ооба, анан атамам айтты эле, бакы чапкандан кийин мен чаппай койдум дегенде, эми үкөм чапкан, Руслан чапкандан кийин анча мен эми аралашпай чаппай, мурункудай чаппай калдык да. Мурун алым жетсем, жетпесем аракет кыла берет элем, азыр андай болбой. Бир мына 3-4 жыл эле мурун чабат элем. 3-4 жылдан бери сал неме болуп калды да, чаппай анча. Чаппай калдым. Болбосо мурун кууп, кызыгып, көрүнгөн нерсе Өзбекстанга барып чабып, эми бияктан Калмамат эке, Мамат экелер, Элдос экелер, эми менден мурунку кулакчылар да. Ушулар менен ошол жактактарга көп барып чапчу элем ошо. Анан мына 3-4 жылдан бери Руслан чабып атат, ошол эми. Мен бир өзүмө бир 2-3 ат чабат элем да. 2 ат болот эле. Сөзсүз 2 ат алып берет эле. 2 ат болот эле. Бирин коюп, бирин чабат элем. Эми ошол маалда ошондой аттарды алып берет эле атам. Өзүңүздөрдүн короңуздарда ушу жылкы таптап суутуп чапчы элестерби, же элдикин да чапчы элестерби? Жок, элдикин дагы канча нет элем. Көбүрөөк өзүбүздөн ham чыгат эле. Бирден экиден 3-4 жылда бир өспүрүм чыгып калат эле. Көбүрөөк сырттан көбүрөөк алып берет атам. Жали чабылбаган үчүнбү, жылда эле чыгарып коет элем. Аркасына сатып, кайта кийинки жылы дагы бирди алып берип, ошентип көп чаптым, ошондой аттарды алып берет эле. Баракелде. Рыскул балбан айтып калды да, жигиттин бир коматы келгенде улак өзү келе берет жалга депчи. Адам калоо жүрөгүнөн башкача болуп калат го, талпынып ушунда чабам, чыгарам деп улак ашпай калса, өңдөрү кубарып баягы ушундай ачынып калат го. Бир ашырып кетсем экен депчи. Ооба да, улаклар. Ошондой учурлар көп болду. Көп болот да, алиги ар улакчы эле үйдөн ниет кылып чыгат да, бир ашырсам экен, бир ашып калса экен деп. Эми ошондой ашпай калган күндөр ham болот эле. Анан ашгандар ham болуп калат эле. Жана айтып калдыңыз, ушул атам аш бергенде бир ниет кылдым эле, атам көтөргөн ташты алып барып туруп, бир чоң байге коюп туруп,
ошону көтөргөн балбанга байге коюп берем деп, бирок ал таш тилекке каршы Руслан балбан талкалап салган экен. Ошол таштын тарых таржымалын айтып бериңчи. Атаңыз кандай кылып көтөргөн, салмагы канча болгон ал таштын? Неме ошол биз анда жашыраак элем, анан ошо эшиктин алдында көпүрө жок, амалда жокчулук маал. Ошо көпүрөгө коебуз деп бир таш көтөрүп чыккан. Эми таштын сай үйүбүз менен неменин аралыгы бир 50-60 метр болсо керек. Андан деле ашыгыраак болсо керек. Сайга эми үйдөн. Анан ошол жерден бир ушундай кучак жеткен ушундай ийри таш экен, мына эгерге окшогон чыканак. Шуну көтөрүп келген да. Анан жардам бере элсек жок деп, анан жолго алып чыгып, кийин мен өткөндө шуну бир кимин көтөрө беркесиң, бир көрөсүңөр деп коет эле. Анан атам өткөндө алиги айткан сөзү эсте калып алат эле. Анан шуну бир атам аш бергенде шуну көтөрүп көрөм палвандарга деп бир ниет кылдык эле. Бир тай сайып, бир торпак сайып кылып көтөрөм десем, деп ошо ниет кылып жүрсөк, бир күнү жолоңдоп атып Руслан экиге бөлүп неме кылып коюптур да. Көпүрөгө цементке куюп бериптир. Эми ал таштын чоңдугу чамасын килесин го билбейм, ушу бир 100 ашыгыраак болсо керек, 100 жакы эле болсо керек эми. Бирок анан эми ушу акал-укалдар, Русландар ушу жарымын деле зорго жылдырдык да, мындай экөөлөп сүрүп апарып цемент тагына куйганбыз ошол. Анан атам менен ошо көтөргөн немесин азыр биз балдары көтөрө албайбыз да эми. Эми алар атамдар да күч башка да, эми бул эски адамдардын күчтөрү. Эми бизде андай күч болбоду атамдай. Атам өзү эми көбүнчө эстип, мындай аяк бияка чыккандай эситкенде, атам өзү мындай эми эл үчүн кандай билем, мен үчүн мындай медер тоок, мындай адам эле да. Эми мындай өзүм немемде. Анан мен көргөндөр эми айтса керек го эми мен үчүн. Анан ушу улакка барганда айтат эле, сенден башка эми алсын, жардам бергин дейт эле. Ушуну көп айтат эле. Анан мындай көп неме кыла бербе. Бир улакта бир ачса болот. Ашпаса деле майли. Үйдөн кандай ат менен чыккан адам баарын ниет кылат. Аларга эми болсун деп коет эле. Машалла. Ушул нерсени, ушул менин эсимде калган ушул да. Шуну көп айтат эле. Анан мондай балбандар эми улакта билес, карс-курс чырт-чурт болуп кетет, кээде баягы талаштуу маселелер болуп калат. Ат үстүндө, сорун үстүндө, ошондой баягы талаштуу маселелерди дагы айтчу элеби? Ооба. Ал талаштуу мындай чыр чаппа дейт эле. Чыр чаппа, бирөө катуу сүйлөбө, кереги жок дейт эле. Сорун талашпа. Сорун жок. Сорун бол аштуу бол десе, сорунун кереги жок деп коет эле ушу. Анан ушул алын дагы бир жери мынау немеде өзгөндө бир катта улак болуп калды. Ушул алиги Жыргал депутатпы, ошол берди чамда, ошолор бергенде мага бир ашты да, бир 9 сорунга бир ашкан эле. Кыргыз үй ушу кыскасы жасалган, анан алып чыгып таштап, анан сал талаш болуп калды. Баламка эсеп болсо болду, сорунун кереги жок деп, ушинтип бир намыз болсо болду деп гана ушу бир неме кылган жерлери ham болгон. Ушундай неме эле атам, мындай ар намыз үчүн. Ошентип коет эле. Бизде ham Русланды ham көп айтат эле, урушпа, талашпа. Бир сөздөн, эки сөздөн эчтеке болбойсуң, бир эки калтак эчтеке болбойт деп коет эле. Атам ham өзү бирөө менен урушпайт эле да, мындай. Боп деп коет эле. Жок ата, сиз мынтип атат десең, майыл деп коерсиң деп коет эле. Ушундай сөздөр бар эле. Барекелде. Могу бүргөндү да кайсы улак эле ошол баягы Русланды тосуп кое бербей, анан баягы корс менен барып алып чыккан дейт го сизди. Ошол корспу же башка корстун балдары беле? Жок, ошол корс өз аты эле. Өзү эле. Мен ушунча жүрүп, корс атты мен минип чаппаган элем да. Эми Русландыкы деп койгон үчүн Руслан чабат эле. Ошо жакын деле болду да, бир 5-6 жыл болду да. 5-6 жыл мурун болду. Анан ошондо сорунду бербей, бир кыргыз үйгө таштаса ham бербей, анан бир кыргыз үйгө таштаганда мына Сөбөт эке бай, Сөбөт эке Ленскийдеги ушунун атын эле да. Анан элдер бербей, сорунду сыртка чыгарбай неме болгондо, ошондо Сөбөт эке чөнтөгүнө $1000 берген да Русланга. Болду, эл бербесем мен берем деп. Машалла. Андан кийин анан ушу бир тай кашып калып, Русланды ham чыгарышпай, ал жетелесек болбойт, бул жетелесе болбой, анан мен кирип мага Руслан берип, ошондо алып чыгып бир тиштагам. Ошондо аттын жакшылыгын чыкканын ошондо билдим да, корстун биринчи жолу мингем өзү. Ушунча жүрүп. Ошондо мен угушум боюнча жакын бир
улак жалгашкандан кийин 10-15 мүнөт Русланды тосуп жүргөн дейт, а? Кое бербей. Русланды кыйла тосушту. Руслан же ташта бербейт Жок, жерге. таштабайт. Анан ошондо мага берип, мени ham таза тоскон. Бирок ошо аттын жакшылыгынан чыккан да. Анан ошондо элдер дагы таң калып атка корстун ушундай кыйын чыкканын ошондо Актын мыктылыгы. Кантип эми ошончо тосуп аткан беркиден кантип чыгып кеттиз? Аттын күлүктүгү болдубу же? Жок, аттын кыйындыгынан да. Аттын кыйындыгынан, мындай шамдагайлыгынан эле. Анан улак ачканда өзү ат башкача болуп кетет эле. Үйдө башкат эле, улакта башкат эле да. Үйдө бир адам тоготпой атамбочу. Биз бир бул кызык нерсе, ошо ноокатка улакка барганбыз. Бир туугандарыбыз, күйөө балдарымын абаларыбыз ушактан кеткен экен. Ошакта жайланышып калып, ошо аш беришип, той берип, ката той берип. Ошол жерде дагы бир чыкканда Русланга. Ошондо элдер түндөсү келип атты көрүшүп, ушул атка ашканбы деп таза таң калышкан. Улакка барганда башкат болуп кетет эле. Үйдө башкат эле да. Мен корсту балбандардан дагы көп угуп калам. Ушу улакка барган, улактын үстүнө барганда туруп калчу эле дейт, а? Кетпей, а? Улактын үстүнө кетпейт эле. Кандай тарап болсун айланып келет эле да. Путилешти, тебеледи, бул кетпейт. Лоашча, алгыча кетпейт эле. Ама алгандан кийин жан үрөп чыгат эле. Аттын үстөрүн анча-мынча жерлерде ham ат жыгылганда илешпей секирип өтүп кеткен күндөрү ham болгон. Мындай анча-мынча телефондордо ham болуп атат. Анан жана жаардан секирип кеткен каерде болгон ал? Жарда ал көп эле жерде секирди алат. Ал өзүдө ham Арслановдо дагы, анан ушу Ноокатта дагы ошо жерде бир тайгашканда ham ошо таза тоскон. Ошондой ham жаке чыккан ошол ат. Мына Өзбекстанга бир чаң салган ат болгон дейт, Сарат. Ушул атты сизден кеткен дейт да. Сиз кимге саттыңыз эле ал атты? Мен Өзбекстанга саткан атты ошо башы Канюакеден алган ат эле. Ал Өзбекстанга саткан атым. Сарат деп коет элек. Канча чаптыңыз аны? Мен аны 2-3 жыл чаптым. Мурун Канюакеде ham чабат элем. Азыр айттым, желедегилер ошол аттын кыздары да азыр. Ооба. Андан кийин бир ак жалат саттым. Аны мына Кызылайда Айбек деген улакчы палбан бала бар, азыр жаңы чабып атат. Ошо баладан алган элем. Мен ал 1-2 жыл чаптым, анан Батырга бердим. Батырлар ham жакшы пулда сатышты. Ал ак жалатка Рыскул аке ham келген, 1-2 жолу келип көрүп кетти эле. Батыр алып кеткен, Батырга насип экен. Батыр алды. Ошол убакта канчага саттыңыз эле? Мен 600ге саткам. 600ге саткан элем. Бир машина берип, үстүнө 200 пул беришкен эле. Батырлар сал жогорак сатты. Ал ошо алган балада дагы ошо алабукалык баланын аты эсиме чыгып атат. Руслан барып бир Коштайга ham таштап берген ошол атты ак жалатты. Кочоң акелер эңишип, бир эңишкен Кочоң аке. Ошол улакта эле да. Руслан бир 2 тай Коштай сайып, ошо балага таштап берип, алар ham жакшы пулда сатып пайдаланышты жагымда. Бакке, бул башка үйүрбү? Бул субайлары. Бул корстун ошо кыздары булар дагы. Жалаң эле ошонун кыздары бул. Субайларын бир тарап коюп. Субайлары өзүнчө жүрөт. Өзүнчө. Байтал пиштиба жаңасы, жаңы тумуш байталдар да булар. Баракелде. Сиздин кулундарыңыз бирок баягы желеде тургандай эмес го, тым экен. Канча мал сайзы өзү? Биз 4 мал салат. Зерикпесе 4, болбосо 3. Саталчыга чейин неме кылат. Анан алмашып туруп, сал арыктагандарын кой берип, ордуна башка байлап. Өзү 7-8ди байладык эле. Анан 2 жөнү кой берип койдук, арыктады эле. Алмаштырып байлайбыз да. Баракелде. Ушул жылкынын аркасынан, ушунун аркасынан нан таап жеп атабыз, бала чака багып. Ушун неме кылган үчүн этияттап, семизирак кармашка аракет кылабыз да тайларды. Анча-мынчасын сатабыз. Кызыккандар болсо беребиз. Болбосо бир адамга болбойт экен. Ушу бир улакта бир мени бирөө тескери тартып алып кетип аткан улам атымы буруп коюп, анан түшүп калып, ошондо алам кылып. Ушу ат жетелеген бир адам болбосо болбойт экен да, Русланды. Бул окуйт эле. Окудан чыгарып алып, анан ушу улак чыгылды да, муну кошулду. Бирок өзү жашынан ат минген үчүнбү, бул сразу эле чаап кетти да, кыскасы. Мен атымды жетелебей эле, бул муну атын мен жетелей турган болуп калдым. Анан ошентип бирибизди неме кылып. Баары бир эми бир боордой эч ким
Жок, андай болбойт да. Ат жалында кыйын го дейм, а? Ооба. Бир болсо күйүш. Күйүш кыйын. Бир туугандын немеси башка да бар. Эми кандай деп түшүндүрөм эми. Бир туугандыкы эми бир адам да эми менин билишимче. Кандай бир урушуп кетсе же бир улак ашырса өзүңөн бир башкача сезимдер болуп, ыйла барган күндөрүм болот да. Алигин алып чыкса сүйүнгөнүңөн, алигинтип неме кылса. Эми бир туугандын эч кыйын го. Бир туугандын ордун эч ким баса албайт да кыскасы. Ошондой эми. Эми азыр бир тууганыма күйөө балам кошулуп калды. Ошо экөө чапкылап атат эми буларды көрүп сүйүнүп, деп калат экенсиң эми. Аллага шүгүр деп. Анан сизден кийинки эки иниңиз чабат дедиз, бирок улак аралашпады дедиз го. Ошол инилериңиз дагы баягы улактан келгенден кийин, мисалы Руслан бир чоң байгелерге салып келсе, же байгелерге салып келсе, чалып, эмне болуп атат, кандай болду деп сурайбы? Сөзсүз урат. Ошо мененки кызыгат. Акам эмне болду, кантиңер, эмнеге чыдадыңар деп ошентип сурап турат. Ат жарадыбы, эмне Ат болду жарадыбы деп. деп анан өзү эми анча-мынча ат алып берет. 2 жыл ат алып берип, буга бул чапкыча мага алып берет эле. Ака деп бир көк аттарды чабат элем. Ошол үлкөм алып берет эле. Ака жөө жүргөң менең байлап коюң деп. Атаман кийин да, атам өткөндөн кийин. Мына азыр буга деле неме кылып, ал атты. Ака ат алып бериң же антиң мынтиң деп турат. Баары бир туугандарды башка да. Анан нары өзү ham кызыгат. Анан улактар кезде мына эртең ham барат эми улакка. Барып аралашып, бирада ушу костюм менен кирип кетет. Эмне койсоңчу деп коебуз, кой. Кызыгып кеткен. Ооба, кызыгып кетет. Эмне койсоңчу деп коем. Сен тура албай силерди көрүп, паланча мага буруп койду, мынтип койду деп кыржынып калат. Сен жетиле койбодуң, же сен токтотуп койсоң болот эле деп андай болот. Же жетип келбедиң деп. Эми аны жетип келбедим деген баары бир тууган. Мен мисалы Русланга касса, очекеде карап тура албайм да, барасың. Бул деле барат эми. Баары бир туугандын орду башка да. Бир туугандай табыш кыйын. Анан дос, ака, алардын жолу өз улакта, өзүнүн жолу өзү менен. Өзүңүз канча балалуу болдуңуз? Мен 4 балалуу болдук. 3 уул, 1 кыз. Кызым күйөө бала, немеде, нүкөдөгү. Ошо бир эле кыз. 3 уулум бар. Балдарыңыз дагы эми Русландын артынан келаткандыр? Русландын артынан чоң балам кызыкпады, ал окуп, иштеп калды. Андан кийинкиси ham окуп калды. Ошол андан кийинки ошо кичинекайыбыз бар. Русландын аркасынан ушуну чаптырабыз деген ниетибиз бар. Русландын баласы экөө тең. Ошол чапса керек деп коебуз анан. Өзүнүн мына ыгы-шыгы кандай? Жок, бар. Аралашып. Эми эркек экөө аралашпайт эле. Азыр ат-батка наркы эркек кылса, менден мурун кетип калып атат улакка. Ерчийби улакка? Ерчийт. Ерчип барбы, сал жеңилирээк улактарда бири ашырып уруп атат. Жезделер ашырып берет, акасы ашырып берет, бири чытап коюп атат. Ошо чапса керек деп коем эми. Баракелде. Бириден бирөөнө чыгарабыз дейм. Ооба да. Эми бул баягы биздин Кыргызда баягы аккан арыктан суу агат деп коет эмеспи? Мына атаңыз балбан болгон экен, балбандык касиет сизге өтүп, Русланга өткөн экен эми. Баары бир балдарыңыздардын баары бирөө чыгат дертең. Кудай кааласа, ошол кичинекайым ошол атам ооруп, төшөктө жатканда колдо бала эле да, мындай отуруп, кичине басып калган эле. Анан ошол же атам өзүн билип калганбы, анан ушу баламы колуна алып, оозуна түкүрүп, балбандыгымды ушуга бердим деп, ошентип бир неме кылган күнү болду эле да. Анан мен ыйлап, неме кылсам, ушу балбан болот деп ошентип коет эле. Анан же ошонун негизинде атам патасын алган үчүнбү кызыгат. Берке экөө барбайт эле, ат менен деле иши жок. Бул барып кызыгып, анча-мынча эч барып калып атат. Анан эчсе мен да тек коюп атам, эми айыл барып аралашып, кичине көнүп калды деп. Анан айылдагылар деле балдар бири-бири ашырып берип коет. Ошентип чапкылап атат эми. Чагып калса керек деп коебуз эми, Кудай кааласа. Бакке, Тайке тарабыңыздан дагы балбандар болгонбу? Мен тагаларым чаппаган экен. Мен тагаларым чаппайт. Чаппаган. Тайке тарабыңыз деле ушул базар коргондун тургундарыбы? Базаркондун ошо Жети Кошкон деп коет, ошол тараптан. Ат-бат минген, мындай ат-бат кармаган го, мындай улакка кызыгып, улак чаппаган да. Чапса ham жеңилирээк, мындай таанылып улак чаппаган, кызыкпады. Кызыкпаган экен. Сиздер менен мындай той аш эми Тайке пир болот деп коет. Биринчи тууган баягы
бир четинен эрке болот дейт. Анан той аштарда жакшылык, жамандык, маарекелерде эми чогулуп каласыздар. Алар деле ушу улак жөнүндө кызыгып сурайт да. Сиздер улакка көргөнү барат сурайт, мисалы. ооба көргөнү барат, сурайт. Жээндер мененти деп неме кылат? Мындай телефон чалып, рахмат, жээндер силер бар биз сыймыктанабыз да ушуна көң бар деп ушинтет. Эми Достор, мынакей. Атадан калган мурас деген бир терең маани бар да, достор. атам жөнүндө мына өзүнө Бегубай айышта айтат. Анан өзүмдүн Жаныбек деген айышталарым бар. Ушулар деле айтат атаң мындай эле деп. Эми көбүнчө Жаныбек айышта мамыша бир айттым го. Атаңдын немеси бир күчү бир сандыкта эле калып кетти, сыртка неме болбой деген жерлери бар. Анан эми атамдын аркасынан азыр мына ушул күнгө чейин айышталарым уулум деп неме кылган жерлери ham бар. Мына былтыр мурдагы жылы Өсөр ажы деп Жалал Абадта катта улак берип, ошол жерде ушуларны таза кылам деди аксакал киши айыштабыз. Анан улак ага көпчүлүккө койбой, анысы жипке байлап, мунусу жипке байлап кетти. Анан ушуларны алып чыгып апарып таштады эле, эсеп кылышпады. Анан майыл эсеп болбосо, майыл деп чекеге чыгып улак чабып атканбыз. Анан трибунада чакырып, ушу Өсөр ажы атаң жакшы адам эле, жанагы сорунду сага берилбептир деп бизге бир төбө берди ушу атамдын немесинен. Ушу атаң жакшы адам эле деп. Анан ушундай укам экөөбүз мындай чекеге элден чыгып алып мен таза ыйладым да. Эми ушу алиги атаң өсөбөсүн, атаң көргөн өлбөсүн деген жерлери ошолор. Анан ал Өсөр айыштадан кийин мына азыр Тынчаал айышталар, аяк бияка барсак полбандын балдары деп кыйла неме кылат. Анан ушу атам айтса сал башкача болуп, жибип неме болуп калат экенсиң. Достор, улан табызанда Кудай буйрса бүгүн ууга чыккандай болуп, улакка жөнөдүк. Болбан менен. Assalamu alaikum. Алейкум салам. Кандай жакшымы? Жакшы. Достор, кече буга чейин Русландын бир тууган агасы Бакыт Балбандан интервью кылдык. Эми ушинтип Руслан Балбанга өчүрөт келди Кудай буйрса. Руслан, эмне деген жайлоого барабыз бака? Кен кол жайлоосуна ка. Кен кол жайлоосу. Ошо. Ошондо базар болгондун центринен болжолдуу канча километр болуп калат? 100гө чамалап калат го. 100 ашыгыраак болуп калышы да мүмкүн. Ушу азыр биз өткөн акыркы ай да, кызылын. Кызылын айылы. Жана айыл бар мында. Жок, ушу бул жагы кен кол. Жайлоо бул жагы. Жайлоо. Мынакей достор. Ынтыма улагы болуп, уюшуп 2 күндүк Буйрса 96-ларда. Ушундай. Руслан, ушу сай бойлоп кете берет окшойт эс алуучу жайлар, а? Ушу жол судан нары өтөт, бияка өтөт ушу эс ала турган. Көп жактан келет, ака Өзбекстандан ham көп келет эс алганычы. Жакшы условия, жакшы, өтө жакшы. Азыр жогору жактан көрөбүз. Ошо эмне жерде ушу Шаркратма деген ушу шака ham көп келишет. Бул жактын эң эле артыкчылыгы таза аба да? Таза аба. Караң мына. Али кыз учкан деп илгери эки неме ушул жерде учканда ошондон атынан калган экен да. Ушундай уламыш барбы? Ушундай уламыш бар. Балдар жүрөт. Шаркратма экен, зор. Ушундай. Мынакей керемет жерлер.
Капчыгай бар экен бу жерде. Ушундай жакшы. Көп жактан келишет буяка. Туристтер келет. Достор, мен Кыргызстанды канча кыдырбайын. Ар жерге барганда ушундай бир өзгөчө жерлер чыга берет. Азыр бир 2-3 жерден өттүк. Бу жерде азыркы Шарпатпан кыз учкан дедиң, а? Кыз учкан деп коюшат экен. Нар жактагы булак эмне булак дедиң? Муздак булак деп коет. Маразиликтегидей экен, а? Сууну кадимгидей баклажкага алып койсоңуз маразиликтен алганда күнгө чыгарганда боп-боз болуп калат го. Ошондой болуп боп-боз болуп калат. Табигый ошо өзү ошондой да. Өзү жогорактан эле аккан булак суу. Башкалардан өзгөчө муздак. Өзгөчө. Мен ушул жерден көргөм да негизи булактын муздактыгынчы. Бакта балчылар бар экен. Ушундай жаңа карылаш токой экен. Руслан, эми атадан калган мурас деп коет буну. Аккан арыктан суу агат деген бир кыргыздын жакшы сөзү бар. Кече Бакыт Балбан айтып өттү агам. Мен чаптым, менен кийин эки иним чапкан жок, анан кийин ушул бир боор керек экен. Баягы улакта карашып койгонго, көтөрүшүп койгонго, бирге кошо чабып шерик болуп жүргөнгө деп анан кийин атам Руслан чапсын деп ошентип калган дейт, а? Ооба, ошону окууну бүткүчө ошол чаптырбады негизичи. Чоң окууну бүткүчө чаптырбай атам. Кийин аралашып калдым, кичине чабып анан. Жакшы ошо. Акам ата ордуна болуп. Ошо каякка болсун апарып аттарды алып берет. Анан атам илгери айтчу эле. Мен көзүм өтүп кетсе, сага ата ушу болот депчи. Бирок мен жакшы рахмат ушу акам ушу даражага жеткизген ошо Бакыт акам болду да. Аяктарга, бияктарга апарып жетелеп, ат алып бер десем алып берет. Азыр канча жетишкендиктер, ийгиликтерим болуп атса, ошо акам аркасынан да, Бакыт акам аркасынанчы. Ошол. Анан атаңгагы бир кече Бакыт ака айтып калды. Бир жүрү эч эзимен кетпеген бир сөз бар. Мени жетелер киши болбоду деп, ушу сенин улакка келип калганыңда бир себеп ошол болгон. Ооба. Деп ошентип айтат го. Ооба, ошондо шерик болуп чаап. Азыр өзү улакта эми шерик жакшы го. Баары бир тууганың күйгөнчөлүк эч ким күйбөйт да. Алигинтип. Эми улак деген эми өтө немелүү нерсе болот. Ушундай учурлар болуп калат да, Руслан, мен да кээде үстүндө көп болуп калам. Бир ушу адамдын жанагысына муктаж болуп каласың да, кээ бир учурларда 99% оматың жетип, ийгилигиң келип турганда, ушул бирөө атың ушинтип кичине тартып койсо же кичине ыма кылып койсо, ушу үстүрттөн карап турган болсо эми ошол чаппай, үстүрттө ошо жаныңда турган болсо эми ошол жардам бергенден ашык да, негизичи. Анан ошондой случайналар болуп калат. Эми мисалы азыр сеткага түшүп урушкандар деле кайрып атса болду десең токтойт да. А бул улакта болду дегенден эме болбойт да. А бир тууганың күйбөсө кыйыныраак да, негизичи. Ат жетелеп, ат тегеретип ушундай. Улак деген ушундай. Ушул кээде жүрөктөгүнү тил жеткизе албай калат да. Ооба ака. Не деген нерселер болот улактын ичинде, баягы ар намыска байланыштуучу. Ооба. Атам айтат эле, сорун менен эч ким байыбайт. Бир улакта бир ачса болот. Ушу намыс үчүн. Ал азыр мисалы туугандарың деле, жердештериң деле канчалык тилеп отурат да. Бир жака улакка кетсең, биздин балага ачтуу экен, мындай кылдуу экен деп. Анан эми алиги телефон деген азыр YouTube'дан чагылыштырып, баягынтип берип атасыңар ака. Сизге ham Алла разы болсун ака. Көп немелер, зрительдер ham анча барбай калышат. Айырга барсаң көрүш кыйын болуп калат экен. YouTube'дан эле көрүп коебуз, бияктан эле деп. Сиздин каналыңыздан көрөт.
Жакшы бирок улак. Эми бул Алланын бир чоң рызкы дөөлөт немат экен да Руслан. Карасаңар заманыбыз бир чети азыр. Будан өткөн 5 жыл заман болбойт го дейт. Ооба ака. Улак негизинде ушу улактын азарты башка болот да. Азарты böyle ulaktı. Anı ulak çapkanlar, ulak aralashkanlar bilет да. Негизи. Жамурду жамур, карды кар дебей барышат. Былтыр Каракулжада Буйга деген жерге улак бардыңдар Руслан. Кыштын күнү бардык, өтө татаал экен жолучу. Анан эми ким барар экен деп ойлоп баратам да баягы өзүм жолду көрүпчү. Биз 12'de чыксак улакты таштап коюптур. Bir Kuday bergen yer eken, özü ушундай асказуу, ушундай чоң сайдын ичинде экен, бирок bir üstünde bir 4 гектардай Kuday bir белекке бергендей жер бар экен, тегиз. Анан ошондо таң калдым деп, бул таш жайбы, кар жайбы, эмне жайбы, бул кыргыз улак дегенде баары жетип барат экен деп ойлойм. Алиги суу болуп келген малды эртең болду барбайм дейсиң. Кайра курганганың деле уже эстен чыгат. Ertene turup alıp ödüm gitesин. Hazır. Özü Çavendez'in үйүндө сөзсүз ат болуш керек да. Негизи атам айтчылы. Чаппасаңа үйгө байлап кой дейт эле да. Чаппасаңа үйгө байлап кой бир атты дейт эле да. Анан ошо биз ошо кармайбыз, атамам жакшаптарды кармап. Анан ошо атта азыр Рыскул ака айтты го, машина минбесем ат алганмын деп интервью берди сизге. Ошондой үй албасам дагы. Ооба, ошондой Ат алдым дедим да. Алиги беде кымбат болуп илгери өтө алиги 700-800ге чыгып кеткен го беде. Ооба. Ошо малда эм кээ биркилер үйүнө унап келбей ошо атын алып келип берип турган да. Эми алиги беде 700-800 болуп кеткен бир пресс. Ооба. А бир прессти бир күндө жейт ат. Ооба. Ошентип сатып алып берип. Аттын азарты өтө башка болот экен. Өтө алиги. Ошон үчүн Руслан башка улуттардан биздин баягы руханий өзгөчөлүгүбүз так ошого окшойт да. Ооба ака. Илгертен жылкы жаныбар дегенде бир адам тили менен жеткире алгыс байланыш бар да бу жердечи. Кыргыздын канында бар да ака. Мисалы ат жүктөп портерге машинаға жүктөп кетип атса, встречныйда жөө келет аткан адам деле ичиндеги адамды карабайт, үстүндөгү атты карайт да. Эркек болобу, аял киши болобу, баары бир атты бир карайт да. Бул кыргыздын канында бар да бул жылкы. Кармаганчы. Анан Хорстун үч өзгөчөлүгүн өзүм дагы айтып жүрдүм. Баягы азыр көп айтып барат, улак үстүнө жылбайт депчи. Ооба, улак төлөгөндөн кийин ошол жерде турат эле да. Хорс издеп адам чаңда көрүнбөй калганда барып туруп калган учурлар болгон, а? Ооба, бул Ленскийде улак болуп калды. Ошо өлөрдөн бир жыл мурун эле. Анан раза чаң болуп эле эрте жазда чаң болуп башталат го улакчы. Ооба. Ошондо бир колоттун ичинде улак болду да. Бир тай сайып койду. Анан эми топ болду, гала болду да, чаң эч ким көрүнбөйт. Кийин анан атты бир салдырайын деп сейдирип сыртка чыгып алып чыгып кетти. Анан чыгып кетип атып, топтон чыгып басып кетип атып эле ат өзүнчө туруп калды да. Анан эми элеги ошол жерде эле сыйбат окшойт деп ат эми алиги туруп бир пастан кийин дагы деле баспайт. Кийин анан эңкейип тагын карасам өтө чаң бирокчу. Тагын карасам улак ошол жерде жатып, топ наракта эле болуп атыптыр. Анан секин алдым да улакты. Апарып алып чаңдан чыккандан кийин наракка көздөп кеттим. Ошондо бир өзгөчөлөр, ошондо таң калгам да аттычы. Басып кетип атып эле ошол жерде туруп калыпчы. Өзүм таң калгансың. Өзүм таң калгам. Аны бирөө деле ойлобойт аяда улак жатып. Топ сүрүлүп наракка түшүп кеткен да. Улак өзүнчө эле жат талаада чаңдын ичинде калып калган да. Ошондой мүнөздөр жакшы эле аттынчы. Анан үйдөн сугарып, баягындай кылып мен аяк биякта жүрүп калат элем. Үйдөн кое берсе сайга барып сууну ичип, өзү кайра үйгө келип местасына кире берет эле да. Ошого мен таң калып атам да, Руслан кече Бакке дагы айтты. Агытып туруп кое берсең, наркы өйүздө өзү карап жүргөн үйүрлөр жүрсө, карабай келе берет эле дейт да. Сайдын ар жагында уже жылкы турат. Ошого
сайга түшүп сууну ичип кайра чыгып кетет эле. А если ошо жолдун бою бизде жол полдон жылкы өтүп калса чуркап кайра кирип кетет эле да. Бир мындай эстүү жылкы болчу. Баягы сигарет чегип, нас чегип, келгендер дали түкүрүнүп, аны жаш балдар баягындай кылып алган. Алиги түкүрсө чапчып эле ылалайт го. Ооба. Ошентип булалап. Келип эле түкүрүшүп эле алигинче берет. Көрө ал чапчып жиндене берет. Койгула балдар деп коем. Чын эле ушундай экен деп. Али жаш балдар келип алып эле жанына түкүрүп ушинтип неме кылса чапчына берет эле, тийишип. Чын эле ушундай экен деп. Ичкендер болсо жолотпойт. Жок, андайды жактырбайт эле да. Тебет эле. Өтө бир жерге чичип, бир жерге сиет эле ошо. Кой берип багат элем ошо жанагы дениктин ичиндечи. Ооба. Өтө таза жылкы эле да. Ушундай достор элестете бергиле. Ушундай нерселерден эстелик алып калайын деп жүрөбүз да. Карагыла эмне деген керемет. Аттын жылкынын акылдуулугуна баа бериш керек да. Анан Руслан баягы кайсы улакта болгон? Сени коо бергенде акыры тизгинден кармап нары бери тарта бергенде Бактаке жүгөнү шыпыра бергенде айт аттын. Нокатта болгон. Нокатта кайсы айыл экен эсимен чыгып калды, бир нокатка улакка барып калдым. Анан бир 100ге 105ке чыккан бир аксакал кишилер менен конок болуп калдым. Анан көпчүлүк анан бир 20-30 атты бир жерге конок кылды. Кийин анан ушул атты жүктөп келип эле койбосуңар деп ошол жерде бир эки таасы айтат. Десе баккем айтып коет. Эми эшкеликте мин турган алып келдик да деп. Дегенде ошо 105ке чыккан аксакал айтканда эртең ушу ат иштеп лаат деген да. Машалла. Кийин айткандай эле эртеси жаныбар жарады. Улакты алып алып жүрсөк көрүнгөн аякка жетелейт, бияка жетелейт. Анан Бактакем келди да тизгинде мойнунан жүгөндү алып койду. Эми жетелегеле деди. Бирдегиче эле эч ким кармай албагандан кийин трибунага алып барды. Өзү ошака беттеп кетти, трибунаны беттеп. Мен улак алгандан кийин ат менен ишим болбойт элек. Өзү нарак апарат эле да. Эки-үч жолу болду экен андай улактачы. Алиги сырт жакта жетелегенде жүгөн шыпырып коет. Өзү апарып иштей берет. Трибунага көздөп эле кете берет эле да. Анан улак эңип атканда дагы ат өтүп кетсе кайра назад кайтап деп Ооба, мындай туруп улактан өтүп баягында сүрүлүп калганда ошо улакты издейт эле да, кадимкидей албандар менен сүйлөшүп тура бересиз, атты топко салып коюп, өзү бара берет эле силпесеңиз деле. Жылып улак турган жерге барып тебелегенден кийин ошол жерде турат эле. Улакты салып жалыңызга салмай сайын ошол жерде кыймылдабайт эле да. Улакты тебелеп эңгенде кое берчү элеби? Путун кадимкидей көтөрүп баягындай кылсаңыз уже өзүнө берет эле улактычы. Анан мындай алиги тебелеп туруп баягында мисалы бир аракаттар эми тебелеген боюнча улакты тебелеп тура берет, андай эмес эле да. Өзгөчөлүктөр ошондой. Анан 1-2 жыл айга коюп калдык экен. Эң жакшы жери желеге койдук. Саан бээлерде турду. Ошо баягы тарткан бээлердин жанында арасында бар. Ошол желеде туруп бей карабайт эле, ушул жери жакшы эле да. Эми алиги тууган уруктун немесинде акылдуулугун карасаңыз, ошо желеде бей карабайт эле. Түндөсү караса керек эле. Алиги бир аракаттар желеде жетелеп келсеңиз, аңылдап эле ошенте берет эле. Бул жаныбар андай эмес эле да. Улактан чыккандан кийин кетти ал жагында. Ооба, өзү ошол сурулуп чыгып кутулуштун аракетин кылат эле да. Анан буйтап өтүп, анан анча-мынча ат мындай чыгып калса уруп жыгып өтүп кетишке мындай эме кылат эле да. Чтобы кийин аз кийин ошо биздин базаргон немеси үйрөнүп калган, буга ашып калганда эле алигине поля кылып ачып эле барып сүзүп алып ушундай кыла берет эле да. Анан кече Бакке дагы айтып калды. Жүргөндө бир улакта сени бир жакын 15-20 мүнөт келтирбей жүргөн дейт, тозуп. Ооба, мен башка атта элем да. Башка атта бир топоз, бир тайбочу. Ашырып алып, анан наркы бетке өтөт, берки бетке өтөт. Анан Бактакем минип келиңде анан ал жетелейт Бактакем. Эгерге салып алып жетелесем, жеткизбейт да. Анан Бактакем шарт эле ошону минип келди. Ошондо биринчи минген Бактакем ошол жердечи. Айтты. Ооба, биринчи минген ошол жерде. Келип ашырдым, шарт эле анын жалына салып бердим. Салып бергенден кийин анан ошол жерде айттым да. Эми кармап алгыла эми ушундан дедим. Уже мен топтон айтып мынтип чыккыча уже трибунага барып койду да. Анан
Ошентип таштап алганбыз. Бакка айтты, о бетке бир өтүп, бу бетке бир өтүп туруп, Ооба. аттын барын чачыратып туруп, төп түз оозун тарта албайын дейт. Трибунага айдады дейт ат Ооба, өзү. ушул. Анан şu eldi girip eldi aralap ketpeyin dep biraz жеткизбей таштадым дейт, бирок кийин эсеп кылды дейт, а? Ооба, ошо жалгыз атчандан бали жандап талашып калат го. Ошону ham ошондон ham үзүлүшкө аракет кылат эле да. Али катуу чуркап берип, ага жеткизбей коюп, анан или кичине ал катуу чуркап кетип токтой калып, мындай салып, ушундай өзгөчөлүктөр бар эле да. Аны өзүңүз үстүндө өзүңүз регулировка кылбайсыз, ал өзү жеткизет эле да, ошондой кылып. Чуркап кетип атып, кичине бурулуп, бияка бурулуп. Балбандардын ар бир балбан жүрөгүндө туюп турат го дейм мындай нерсе, а? Ооба. Şu улак алгандан кийин максат жетиш керек да марагачы. Ооба. Ошол жерде атың жетпей чой-чойдон алдырып берсең, же атың жыгылып калса, одан өткөн күйүт жок болуш керек, а? Ооба ака. Азыр мына ушул тегеретип, азыр ушундай жакшы неме болду, тегерет. Илгеркиде андай тегеретмелер жок эле, ака. Ошо качан топ дымып калганда сырттан салып барат элем да. Сырттан эле кирип, мисалы центр улактын үстүнө жетем дегенде жетет элеңиз да. Азыр мисалы эмнелерде анча-мынча жерлерде жетпей кире албай сыртта калып кетесиз го. Андай жок да. Улак түшкөндө барып калайын деген неме жок эле да андачы. Уже сыртта топ болуп, гела болуп атканда беймарал барып сырттан кирип барып ала берет элеңиз да. Шашпай жетесиз. Өзүнө ишенет эле да. Бир ат мындайдан туруп калса, жылып ошонун аркасы менен өтүп, сиз салбасаңыз ham ошону бара берет эле да, ошондой кылыш. Азыр каникулда дем алышта дагы бир чабайын депсиңер да улакты. Ооба, Бул жылга болот, а? Жылга болот, ака, 2 күн болот. Жыл кылып 1 күн болот. А кийинки экинчи улагы ынтымак улагы деп ошо базарга балбандар берет. Балбандар. Атка кызыккан. Ооба. Кагызы сорундарны сайып. Жакшы болот жылда. Эки жактан өтө көп келет. Жол жакшы үчүнчү. Машина өзүнө чейин барат да, улак болгон жерге чейин. Ар бир жигиттин арманы өмүрүндө бир жакшы ат минсем деген арман экен да. Ооба, ака, ошондой. Ат болбосо эмне кыласың деген чоң маселе бар да улакта. Ооба. Şu улак өзү бул оюн кээде мисалы байга үчүн, сорун үчүн дей берет го. Ооба. Арнамыз үчүн кээ бирлер ушу байгеге да карабай калат го, ушу эптеп ушу бир ашырып калсам экен деп, а? Бардык улак чабандез палбан ошол эле дейт го. Бир жерге барганда бир ашып калса, ошол сорундан ham өтө ауыр да. Сен көп учурда сорунда талашпадың, бул неме атаңын тарбиясы го дейм. Ооба, атам айтчу эле, таштадыңбы даңгел, таштасаң бар дейт эле. Таштай албай баягы чала болуп, баягындай болсо барба дейт эле да. Атам раматылык сорун талашып, сорунга аралашып барбайтам болчу да. Мен палвандыктын негизи ошондой деп көрөм да. Мисалы, Манас палван, Байшекелердин атасы деле раматылыкка өтүп кетти. Ошол палвандын атасы деле барган эмес да, сорун талашып же. Сорун берип кой, баламкын эсеп кылып кой деп. Ошентип бир мындай жыныгы палван адамдар ошолар да. Мисалы, мына Нокатта ham палвандар бар, аралашпайт аталарычы. Мисалы, мен атасы бир негизи случайнылар көп болот да. Алиги барып аралашып, мен сорунум, балам сорунун берип кой, анан минтип кой деп. Ал эми андайда алган сорун деле буйрубайт го деп. Чыныгы мээнет менен, күч менен алса, ошо сорунчу өзү алып келип берет. Сорунду мына эсеп сеники деп. Эсеп болбосо барбай эле коюш керек негизичи. Ошондо. Сорун менен эч ким байган эмес. Эми кийиниш керек. Кийiniş керек. Даярданыш керек. Бир сумка кийим жүрөт, а, дайыма? Ооба, Запас мененби? запас менен кийiniş
Суу болуп калышы мүмкүн, а? Ооба. 2 күн болгон үчүн дем алабыз да. Аха. Камчы кана? Барбы? Камчы машинадан түшпөйт. Ооба, камчы болбосо болбойт. Ооба. Kayıptan tamamdı, o tamam. Bir sezonda çıdamaydı ama Bir sezon ekon yok lan. ilk önce kumasına. İyi bile onu O men şartıyla men onu şimdi gem ekipte nasıl kişi jogam ne gibi ama onu tuğum yok kişniki nasıl gem bazı atma men kazanımda da bir nasıl kuratılır Sizlerde bile hayattan tavat gemdi. Gel Orasını tut. Yok oldu. Orasını. o motor versin. Onun teslim almasın. Olsun atacağı cengi olsun. Anda niye kullanmasın? Şu niyet verecek mi? Tutma kulağı. Teslim almanı ötüp geçsin. Onda cengin getirip gelip oğur geçsin. Onun Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azabannar. Elhamdülillahi rabbil alamin. Sorunlu özgür okuman dumanlar, 30'dan aşık sorun var. Minasan Rup Şavaylı, bağrınızda cennet buyurunsa. Maşallah, kolga turguz. Ойбой, мына чыкты улак. Қайда Руслан? Достар, улақтың бірінші чыгышы. Надир Балбанның баласы Руслан Балбан базар қорған кетті чуылдаған бойынша. Машалла, мына стаға достар. Улақтың açılışı менен кетті ғой. Ойбой. Ушул үчүн келгенбиз да биз достор. Ушул үчүн келгенбиз мынакей, карагылачы. Руслан Балбандын мына ак жүрөт. Мына келет ат Руслан. Joğur Pınar'a 5.000 so'm olsun. Joğur Pınar'da sorunlardan hareket var. Maşallah. Gelizler. Нурбек айланткан экен да. 60 falan mı? 60 falan izradan gelme. Rahmat barakalla. Ruslan Palvan aman bozur Ruslan Palvan. Buna bugün Kalamanlıktın birinci sorunun taşlagan Palvan. Pazar Gorgon rayonu Arstamova Tayıl aymağına karıştı. Pravda Ünlüm Palvan'a. Ataklı Palvan marhum Nadir Palvan'ın balası Ruslan Palvan. Astındaga Bakman'dan belgili sahipler bizim Abul Acı'nın Pakeletski Tel Toru degen atı bile buna tuğanlar bizim Ruslan Palvan boldular. Çanganga taşlagan baş atışı ola dargımak tuğanlar. Руслан достор. Кетти. Машалла. Ойбой. Бул көк аргымак экен достор. Мына чулгас. Ташлап болду экен бул ат.
Ya canavarı. Taşladı. Uğur yerge. Barakallah. Mağda karıştı. Pravda'nın palvanı. Ataklı palvan. Ruslan Palvan. Aslında Suzak Oktyabrski'den bizim belgili atpa sahipkar ağamız. Belgili atların iyisi Canan Acakavız'ın Pakinetski 9 degen atı benim buna Ruslan Palvan oldu. Rahmatı barakelle. Bayaman Palvan aman olsun Bayaman Palvan. Bana bugün kalamanlıktın 13. sorunu 10.000 sonuna taşlanan Palvan. Oş olmazdı. Alayla yanına karıştı. Pravda'nın Palvanı. Legendarlı Palvan Seydalı Palvan'ın inisi. Bizim Bayaman Palvan. Aslında Çallavat'tan Yeldiyar Mirza'nın atımının Bayaşka Palvan oldu. Maşallah Bayaşka. Dostlar Ruslan'a çıkan ekan. Maşallah. Geçen golga topşaydı. Ayda çaşıradı hiç kim yok nongırıqlar. Erzas'ta taşlayır. Taşlayıverdi otak. Ayda biraz. Erzas'ta taşla. Ayda biraz. Taşlayır oldu. Ruslan oşadan. Ruslan taşla. Taşlayım Ruslan. Ay ya. Kuraş ver. Rahmatı barakelle. Ruslan Palvan aman olsun Ruslan Palvan. Bana bugün kalamanlıktın 14. sorunu 10.000 sonuna taşlanan Palvan. 15. sorunu yorumlatır. 15. sorunu 10.000 sonuna taşlanan Palvan. Pazarvarvad rayonu Arslanova aynaymağına karıştı. Pravda'nın Palvanı. Marhum legendarlı Palvan Nadir Palvan'ın balası Ruslan Palvan. Aslında sağda olsa Suzak Oktyabrski'den Canan Acakavız'ın Pakinetski 09 degen atımını taşladı. Ve preset atılır Maktaka. Preset. Aydan akasız. Aydan. Daima bulursun. Yıllar durmadan жақсылық көрсетіп, мәсіхна үшінде алты топты отпақтарға дуаларын алғанда 10.000 ішінде ұлақтар көрсетіп береді. Rahmat. Oktyabrski'den Canan Acakavız'ın 09 degen atımını. Buna gece dağı bir mana kılgan. Buna 2. gün. Hadi gelin. Rahmatı barakelle. Bakıt Palvan aman olsun Bakıt Palvan. Buna bugün kalamanlıktın 16. sorunun taşlagan Palvan. Pazar Ormanı rayonu Astamavat aylaymağına karıştı. Pravda'nın Palvanı. Marhum Nadir Palvan'ın çoğun balası Bakıt Palvan. Aslında Suzaklı, Malaşar'la karşı Çolak Terek'ten İsa Kavz'ın karatı mene bırakı Bakı Palvan oldu. Bakaka, ırdı vakılasaka gelin. 10.000 son. Assalomualaikum, mehmonlar, xush kelibsizlar. Birinchidan zamonimiz tinch bo'lsin, el yurtimiz omon bo'lsin. El yurtning qatorida shu uyushib, salom qo'shgan baldarning uylarida doim to'ylar bo'lsin, tilmoqchilik bo'lsin. Amin. Ruslan ekan. Maşallah Ruslan Palvanda dostlar brasletde gitti. Oy boy. Münassaga. Uloqning oxiri. Ruslan beraka, Ruslan oxiri son, Ruslan beraka. Oy boy. Mına dostlar. Qaytaratdı. Muhammed Bilal. Barakallah. Ruslan Palvan dostlar. Ruslan gel, Ruslan. Uloqning oxiri. Ruslan Palvan. Braslet bilan. Ruslan Palvan aman olsun Ruslan Palvan. Buna bugün kalamanlıktın akırtı sorunun taşlagan Palvan. Pazar Orman rayonu Arslanova aynaymağına karıştı. Pravda'nın Palvanı. Bugün kalamanlıktın lideri. Bugün kalamanlıktın şampiyonu Ruslan Palvan. Yoğan Talay'ın Palvanı, Bükü Palvan'ın cemaati Pakinetski. Braslet degen adı veren Ruslan Palvan oldu. Ruslan gel. Ruslan Palvan geldi. Maşallah. Ruslan, assalomu alaykum Dabir jol. Bugün 3. günümüz Xudoy buyursa. 3. gün abi. Bugün kulak qanday bo'ldi kechagiden ayırmalanıp? At ko'p bo'ldi aka, o'ta ko'p bo'ldi. Yaxshi, o'ta toza bo'ldi aka. O'sha mehmonlar alыс жақынdan kelganlar alсын deb jengil so'yib quloqda, ikki quloqdan jengil so'yib.
Ат көбөйүп баягы дымып кетпесин деп бирин таштап, кийин аны ал келейтканда кийинкисин таштап уже атты жайгаштырып баягы суюлтупчу. Ошентип судьяларга рахмат ушундай кылып өткөзүп беришти. Жакшы. Бүгүн 2 салым болду да? Ооба, ака 2 салым. Кандай болду улактын көтөрүлүшү, чыгышы кандай болуп чыгып калды? Жакшы эми мынау ака өкөлөрдүн жардамы менен алып жерден алып жакшы болду. Биринчиси кечеги көк миллион көк аргымак менен болду да, Сузактын аты. Сузактын аты менен болду. Эмне эле аттын аты? Кличкасын 09 деди? 09 деп аттı. 09. Бүгүн бул Ооба, браслет кечеги Нурбек чыгарган. Нүкүнүн аты, жаңы аты. Ошо подарка. Машалла. Акырын алды бизге насип болуп калыптыр. Ошо алды-алдынын чыгышы кандай болду? Ошол жерге бир мотоциклче бирөө келип калып, ошо жыгылып, андан өтүп, ошо дымып тегерени менен ошону арактан алдым. Топтун ичинен. Руслан, бул улак силерде бир өмүрдүн бир бөлүгү болуп калды окшойт, а? Ооба, эми улак менен бизди ата-бабабыз улакка. Баккеге дагы бир ашты, а? Бир ашты. Менден кийин деле бактакем алып келип калды. Мен таштагандан кийин ошол жерден бери жактан бактакем алды. Баракелде. Өзү көрүнбөйт го, кеттиби? Ал ошо достору менен арактан кийинип атат окшойт. Жакшы. Балбандарга бул улак жөнүндө кандай айтасың бүгүнкү улак боюнча негизи? Жакшы, жылда салт болуп калды. Бул өз жылда беребиз, ынтымак улагы, анан жыл кылып ошо жылда берилет. Жакшы, тынч аман. Главный ошо алыс жакындан келгендерге бирден ашты. Ошол жакшы. Сорун улакчыга сорунга чаппайт палбанчы. Ошо ар бир бир жерден бир жерге барганда бир ашып калса, биз ham ошо бир жерге барсак бир ашып калса болду деп аракет кылабыз. Жакшы, палбан белгилүү палбандарга ашты бирден жакшы чабып ойноп кетишти. Баракелде. Машалла. Жаным ай. Ой, жаным. Так. Руслан бул баягы Бишкектен алган бурулуңбу? Бишкекте чалып жүргөн? Ооба, али Риятекеден алгам. Жаным ай. Бул багуда эмеспи? Жок, жете эле. Минилбей эле туруп калды да. Машалла. Канча калдың эле? 25 000 бир тай болду. Охо. Өзүнүн баласынан бир тай берем. Жанары. Буну линиясы кандай? Ошо бул базан акалардан ошо Каракөлдөн чыккан экен. Иса акадан дейт ушун. Бул акасын базарга чыгып алды. Эски бурулда. Ошондо балдары бар, бир жыл алып айыр койдум. Жана ылдык үйүрүндө жүргөн ошолорбу? Көргөзүңбү тайлар деп. Ошондон түшкөн тайлар эле. Бунун акасынын балдары да алчы. Эски бурул деп базан ака чапчы эле. Бишкекте ham көп жүрдү. Азыр деле коюлуп атат. Айгыргач. Балдары каттапулда сатылып. Жаным. Машалла. Бул жашы канча болду? 4 асы болуп калды. Эми ушу азыр ошо 4 асыга толду да. Жаным. Бурулда эле коет буну, а? Ооба, бурул. Аброй деп ат коюп алганбыз. Аброй? Аброй. Биз алиги эки жактан алигинтип апарам аттыч. Ага. Улакка салынбай ham калып кетет да. Алиги достордуку бар, аяк жактан келген меймандардыку бар. Ушулар минип калганда бул чабылбай калып калат. Анан барып аерде өзүң атыңды минбей койсоң капа болот. Ооба. Койчу өзүм атым чабылбаса чабылбай туруп, барып бүктөлүп жанам келген малдар болот да. Негизичи. Анан көп жак апара бербейм өз негизичи. Ооба. Алиги аяктан 4-5 аттарды чыгып алат, чаап берем дегенде.
Naparbaylar. Qanchamidir o'z akam chavatadi vaqtga. Bu yerga qo'yasың. Endigi yil qo'yamiz deb o'tamiz, pulni olamiz. Jana bellarga qo'yib, Oo. bu yil o'sha quruqda turib. Da maşallah. Anargin to'xtatib dele o'tib bağırıp bayagınday qilmadik, hem o'zim oyoq-oyoq bo'lgan uchun pol qo'shib qo'ydi. O'sha yerda jemje o'yle uydele. Shoh. Bu zaten 2 dinik var ekan. Avroy. Canvar. Boş duruyor öğretken de oynuyor. Ha, boş duradi. Maşallah. Canvar. Şu boşa Ne diyeyim şu akam Nadir Polvon'un birge жүрген dostları, tengtuşları, ağaları, illeri degende bunaka 1. klasdan 10. klasga çeyin birge okugan bilen birinci oturgan Canvi akam klastaşı 10 yılga çeyin birge okugan klastaşı. Andan keyin Bayıldın aksakalı Jezdeviz eski ulakçı ulakçı at taşlap жүрген Polat Jezdem. Andan keyin bazar kurup Polat al Jezdem. Andan keyin beri jagында oturgan Sapar Ayaş ekam, Nadir akamın dostu. Koşo жүрген birge ayak bayakka barıp жүрген. Andan keyin mına janında Uzak akam dostu Palvan ulak birge çağıp birge жүрүшкөн ulak. Mına uşular görgön bilgenini aytat. Andan mına men janımda oturgan güye olabız, Polat satap bolup жақын güye olabız, bulat koşunabız. Bul dagı birge ошол кайерге барса birge барып at bolsa at, palvan bolsa palvan şu bilet bardыгын. Andan keyin şu men bir tuğan inisi olam özüm, atım Şakir. Andan keyin akam çoң balası Bak palvan, beyaktı bardыгы tanıyıp. Şu gelipsiňer. Barakelde. Ağalar, Kuday buyursa şu Nadir Balban dep bu tüştü göröөнү sinde köp söz bolat. Balbandığı jönünde şu ulaktardağı özünün aykölдүгү jönünde şu bir жакшы bir o eski esте kalgan ulaktagı mıktılık, balbandık çeberçiliklerinden bir eski bir mayektешип отуралар. Anda siz şu özü dostu en жақсы bilgen klastaşı dostu tengtüş bolot da. Şu sistem başlayıp okşayız. Meyli. Men emi Nadir Polvon menen klastaşım menen birge жүрüp birge ulak çapkaным жок. Men özüm okup kettim, institutка okudum. Andan keyin ылдыйкы чарбаларда ылдый жакта иштеп калып чогуу жүрбөдүm. Men hem мектепте birge жүргөндөрүмү айылга келип окуп жүрүп айылга келип калгандагы birge жүргөн маалдарыбыздан анча мынча кызыктуу жерлеринен айтып берейин мен. Nadir Polvon биздин Правда орто мектебине 67-жылы биз 6-класста окуп атканда келди. Ошондон баштап биз чогуу окудук. Nadir Polvon атасы мал багып ылдый жакта Эңгилис колхозу бар эле, биздин ошо өзүбүздүн эле базар курган, ал маалда Ленин району болчу. Ленин районунун ошол Эңгилис атындагы колхоздо булар мал багышып ошакта иштеп жүрүшкөн. Анан кийин анан бизге көчүп келип, анан кийин биз менен окуй баштаганда Nadir Polvon узун бойлуу, арык, кара каш, кара көз жигит болчу, бала эле. Эми жигит эмес, анда жаш бала да. Анан ошондон баштап бирге жүрдүк. Биз уже
8-9 klassqa okugan mallarda boylары өсүп, hali palvandығы bilinip çoğaya başladı da. Men öz oşul malda en kiçineki klastagı kiçinesi men elem. Fizkulturada tizgende kızlardın da eteğinde var, men turadı elem. Nadir Palvan birinci orunda Nadir Palvan turadı elem. En boylu, en uzunumuz Nadir Palvan elem. Anam pakta teretelek, paktaga barganda baldardın ança götörüp albagan paktaların götörüp çıkıp palvandığın oşo malды эле билет элек да. Andan biri kızıktуу жерин айтып берейин, men окууну бүттүк. Men институтка окуп кетип калдым. Анан bir жылы кышта келсем, 2-курста окуп болуп калдым беле. Ошо салмагым 80 килограммдын тегерегинде бар эле да. Анан бардык балдар үйлөнө элекпиз, анан бардыгы жаш. Анан тойго кызмат кылып атабыз. Айылыбызда bir аксакалыбыз той кылып ошол жерден Nadir Palvanды карбачы, бел курчоодон кар бар эле. Анан тамашалап түртүп ийсем, путуму коюп түртүп ийсем жыгылып калды. Жыгылып калып туруп келип эле ушу бел курчоо менен кармады бир колу менен. Ременди шымдын ремени менен кошо ушундай кармап туруп, мени ушундай тике көтөрүп барып туруп, карга башымды тыгып койду ушундай бир кол менен. Ошондо мен 80 килограмм салмагым бар болчу. Ошо ойлогула, ошондо 20-нын тегерегинде 20-га чыгып элекпиз, 18, 19, 20-лыгынын тегерегиндеги балдарыбыз. Ошондо Nadir Palvandын palvандыгын мен таң алгам да, 80 килограмм салмакты ошо курдан кармап туруп, шымбым менен кармап туруп, башыңа өйдө көтөрүп туруп, башымды каратып барып туруп, карга башымды тыгып койгонда, ошондо таң алгам. Анан чыгып бер жакта чогулуп алып сүйлөшүп атсак, Nadir Palvan гусеничный трактордун гусеницасын үзүлүп кеткенде, жерде жатканда ылайын төшөк каккандай кагат экен, мындай кылып кармап алып. Аны өзүңөр ойлогула, 200 килограммдын тегерегиндеги темирди жана ылайларын кармап алып, темир өткөрүп алып, аны ылайын темирди төшөк каккандай кылып кагып тазалап атканын. Анын палвандыгын ушундан билсе болот да. Андан эми улак чапкандардын ошол маалдарда кадимкидей улакты аш тойлордо улак чаап, эңишке түшүп жүргөн маал болчу. Мен студент болуп жүргөн маалдарда. Андан калгандарым мына кошо жүргөндөр айтсын, улак чапкандарым. Улактын буларга бу балдар жашында жошмуомун. Мол тойгон балдар эле да кичинекей. Мен булардын жездеси болом эң чоң. Анан бул биринчи бойго жетип ишке жарап, мамлекеттин ишине неметкенде трактордон баштаган. Ал убакта трактордон баштап неме кылып, аны иштеп, неметип жүрүп, кийин анан бул болбойт. Аксакалдардын айтышы менен бул трактордо иштебесин. Мындай барандуулары көзгө көрүнүп калды, күчтүү күч бар экен, бул элдин немесине жарайт деп трактордон айнытып неме кылып, анан өзүнчө жылкыга өтүп кетти. Жылкыда жүрүп, ошо жылкыда деметип жүрүп улактарды чаап, айылдагы улактарда секин чаап жүрдү. Бул көбүнчө палвандардын арасында көп жүрдү. Мына Карадан Абдулажан ака бар эле, атагы чыккан улакчы. Чыкалда Андан ака бар эле, Жаныш дегендер бар эле, Тезекбай дегендер бар эле, Чуку Палван деп менин агам бар эле. Ушулар менен кошо жүрүп, ошолордун немесин тарбиясын алды. Кийин анан каерге барса дагы кургалбай жакшы кылып, неме кылып, жаңжалы жок, сорунду таштап алып дагы мен таштадым, муну бер деп жулкунуп барган бала болгон жок бул. Ошону дагы сорунчулар чакырып алып, сорунуң ал десе алып. Ошондой немеде жүрдү да. Анан өзүмчө ойлойм, жылкыга өтүп кеткени дагы жакшы болгон экен. Кымыз ичип, башка жүрүп кыйлан эметти. Анан мунун атасы дагы Рамалик, боевой, ушундай мүчөсү келишкен шаптай адам эле. Жеңем дагы ошондой эле, апасы дагы.
Haziranday ayallar yok. Mana oşonu baldары şahtar vaktları koldup demetken eken Kuda kalasa bolup atar. Usul öründü, usul çavandaslar menen oşo kögalmalık çavandaslar var ele Kamut degen, başka degen, Şayno, Bekvay. Bekvaylar menen negiz koldu da olup bir gözke malдар ular. Ulaktığın bularga bu baldar yaşında yoş mumun. Bol toygan baldar ele da kiçinekey. Men bulardın zezdesi olam en çoğun. Anam bul birinci boyga jetip işe jarap mamleketin işine nemetkende traktörden başlagan. Al vakta. Traktörden başlap neme kılıp anı işlep nemetip жүрüp giyinanan bu bolboy aksakaldarın acısı menen bu traktörde işlevesin. Bunday barandıları gözge görünüp kaldı kuştu kuş var eken bu eldin nemesine jaray dep traktörden aynatıp neme kılıp onun özünce жылкыга өтүп кетти. Жылкыда жүрүп, ошо жылкыда демет жүрүп улактарды чаап, айылдагы улактарда секин чаап жүрдү. Бул көбүнчө палвандардын арасында көп жүрдү. Мына Карайдан Абдулажан ака бар эле, атагы чыккан улакчы. Чыкалта Андан ака бар эле, Жаныш дегендер бар эле, Тезекбай дегендер бар эле, Чуку палван деп менин агам бар эле. Uşular menen koşo жүрүp, ошолордун немесин тарбиясын алды. Кийин анан каерге барса дагы кургалбай жакшы кылып, неме кылып, жаңжалы жок. Сорунду таштап алып дагы мен таштадым муну бер деп жулкунуп барган бала болгон жок бу. Ошону дагы сорунчулар чакырып алып, сорунуң ал десе алып барган. Ошондой немеде жүрдү да. Өзүмчө ойлойм. Жылкыга өтүп кеткени дагы жакшы болгон экен. Кымыз ичип, башка жүрүп кыйлан эметти. Анан мунун атасы дагы Ырамалик, боемой, ушундай мүчөсү келишкен шаптай адам эле. Жеңем дагы ошондой эле, апасы дагы. Азыр андай аялдар жок. Мына ошонун балдары шахтар вактары колдоп неметкен экен Куда кааласа болуп атат. Ушул өрөндө ушул чавандастар менен ошо көгалмалык чавандастар бар эле Камут деген, башка деген, Шайно, Bekvay. Bekvaylar менен негиз колду да болуп бир көзгө малдар булар. Мушу чапканда тынч, бирөө менен неметпеген, спокойно бирөөнүн берип аткан мааракасын бузуп, жебир андай деген oyuna da gelmeydi hele. Çaptığı taşla koyup tursa çıkırıp alıp ona bir edile sorun. Gel sorun al diye. Oşondan yine amına Kuda verdi nedir oldu. Kolvan alıcı canıve kaçmak için güzel işte traktör ayda 5-6 yılı şunda işledi. Sevici yükkese silkip kaytarıp yaka tarttı üstüne koyup demek ki uğraştırıp alıp getiverdiler be. Birinciden men apam menen Nadir'in apası ece singli olur. Yakın. Olganda da biz Nadir ököz bölөбүз. Мындай караганда жакын бөлөбүз. Эжебиz жакшы адам эле, жездебиz жакшы адам эле. Мисалы, эжем здоровый, чоң аял болчу. Өтө бардык төрт келишкен толмош меселе да. Эжебиz, Nadir'in apası. Эми ушу Nadir негизи ал адамбы, немеденби, мына неме кылып, күз кубат болуп, өзүнчө бир палван болуп, шуна жаралып калган экен. Мындай адамдар кем жаралат негизи. Мындай өтө мындай туштара келишкен, төрт бүчөк болчу Nadir. Толмош, бойда бийик. Өтө мындай Бегибайларга караганда толмош эле да. И салмагы да оор болчу Бегибайдан. Мен бишинче
140-135 kilogram olsa. Ошондой. Men bilgenden 140 kilogram olsa da Nadir'in salmağı. Bu salmak aytışkan oy. 140 kilogram деген salmak. Boyu qanday da boyu? Boyu 2 metrege jakın. 2 metrege jakın olur. Ровно. 2 metr. Bunda şöngö meselede толугу. Жоқ, сөк Bulardan жоң. Сөк толмуш. 2 metr, ровно 2 metr чыгат болса. Андан кам чыкпайт болса. Билеттер да башкача. Анан Бурама билеттер. Балдары андай эмес. Канча адам немесе алган жок. Эми Ablar şöngö bular. bu Şunu. айтса ага сөз жетпейт да Надирге. Надирден кандай дейм? Надирден мындай токтоолугу, адамгерчилиги өтө мындай немере да. Өтө мындай Спокойно да. спокойно болуш да. Күйдүм. Мындай мага окшоп шарт өрт алып кетпейт эне. О, шашпай секен. Баарын ойлонуп туруп, анан кийин бир мучта садагында карап коюп, урбайт эле. Ушундай адам эле да. Мен Өзбекстанга bu Бегбайды, Надирди, Полот барбы, бүт барын апардым. Апарып туруп, Ферганага жүктөп бардым, 3 күн жаттык. 2 күн тойдо болдук. 3-чү күн ошо досу мейман кылып, анан бизди жөнөттү да. Албаганы Надир бир тай алды. Бегбай бир тай алды. Орунбаян бир тай алды. Ошентип 3 тай, жок 5 тай менен келдик. Sorun. 5 тай сорун менен келдик. Ферганда да. Мен. Nadir Palvan, sen dosum. Seni trenirovka kıldırıp штанга көтөрткөндө sen дүйнөнүн чемпиону болот элең да. Өкө тең ушундай да палвандыгы, действительно палвандыгы бар. Бирок тренировка болбой калган, эми алма алда шарт болгон эмес. Мына азыр болуп атат. Шарттын бардыгы. Азыр болуп атат. Азыр ушундай палвандарды азыр кылса Кыргызстандан дүйнөгө атага чыккан адамдар чыгат дейт. Bu Nadir Palvan menен дос болуп көрдүк өкө. Өкө езолдо ээрчип, улактарга барып, көп жерге чаап ойноп жүрдүк. Ошондой тихий бала да бу. Бирөөгө жаман сүйлөйт эле. Бирөөгө камчы менен быча салганда кайрылып коюп кете берет эле бу. Ошону жакшы көбөйүштү бала. Бир колу эгерге жеткен эмес. Эгерге жеткен эмес. Ошондо Урахымга деген бар эле, Урахым балбан. Өкө жапашта сен бардыңбы, бардыңбы десең. Жапашта өкө еңишип калды. Урахым ошондо катайып барган экен да. Рахым болуп. Урахым болуп, мындай камал киши экен. Анан өкө кармашып туруп, анан Nadir Palvan аны кармап туруп, бир тартты эле эгерге колун. Акелди Рахым балбанды. Акелип туруп, Nadir кой берди Nadir. Рахым балбан эми атагы чыккан, неме боюнча. Кой берди да сорунду алып дейт. Рахым балбан 10 000 деген боюнча топтон чыгып кетти. Эми атагы чыккан балбандар да мартамды күрөшүп, еңишип жүргөн балбан. Сорунду батаңызды берип коюн dedi. Сорунду Рахым балбанга берди. Ошондо сорунду берип жайт электи. Улак болбойт ошол жерде. Улакты ошол жерде немеге тай сайып алды. Тай сайдыла немени бир качкатып алдым, неме инче. Бек шекен аты менен таштады. Тайга. Таштап экisi калмады. Гиламга тартты, гиламды түшүнбөйдү. Гиламга тартты да сазга баткага тарт деген экен да. Баткага тарткан тукканда жаныбарлар алып секирип түшүп кеткен. Ал баткактан жакшы болот экен. Шарт таштап келип анан тайды алды. Тайды алып алпасырдан кийин зат кылышып анан бу сорунга барбайт болчу. Надир таштады бу. Таштаган боюнча учпай кете берди. Сорунун алма деп аркасынан апарып берет болчу. Аркаларга күнбөй. Biz barat elek. Давай чол дейт мынакы. Biz bar balat. Чолду алып кел дейт. Өзбекстанга бардык. Неме менен. Алыгы
Abıttın bir atı var pil. Torat, pil. Pil mi? Bileğe bardak. Bileği pildi. Anam sabara bardı, aparvadı, maska oldu. Mamurdun bir atı var torat. Şuminen bardık. Uşaklar cüktü var. Barın Özbekistan'a bir tanış varken o şey var, bıçak minen bardık da. O şey Abıtaka, Süleyman Aka bardık. Süleyman Aka. Torat var. Torat var. Şurada ben yaparım. Şunda var. Aytmadınız da siz. Çok burada bilmem mi? Sonda sabah apargan ekan. Ben yaparım. Anam uyunda konak kıldı, mehman kıldı, erteme ulak başladı dedi. Önüme menen giret ekan. Жөн киргизбейт экен. Номер тагып алып туруп, номер менен киргизип, немени карап туруп. Tizime mene. Тизме менен жаза булак болду. 5-6 yere soyup koyup. Ошондо калат экен. Ала veresin. Алып келип машинага урмайынча вообще чегинбешкен экен. Машинага алып келип аткан жери урат экенсиң. Анан кийин эсеп болот экен. Улакта. Машинага алып келип таштап, айткан жерге таштайт экенсиң. А bizde var nege taşlap koyup al esep вообще esep bolot. Şunda nime ettirdi. Ayerden bir ne mutlu tamam bu. Çılgıcı. Çok kısa maşinede makas kısa. Oşanda mutlu da. Otomana aligi üydün diyesi oşa bana berdi. Koy al koyuyor sorundu. Ona başka sorunların alıp geldi. Alıp gelip köp жүрдüm da эми өмүрү калт экен көп жүрдүк. Жаман жакшы айтышпадык, жакшы болуп жүрдүк, ойноп күлүп жүрдүк, ээлери жатып, дос болуп жүрдүк. Эми Алланын кылган иши экен да бул. Алланын кандай өмүр берсе, ошондой болот экен. Жерden alat ele, tiyek biyek yok ele, çılgır bulgur yok ele bizim malda. Çalan жерden alatır ama karmak kalan ulağın 5 adama da vermeydiler. Şuna palvan bu çıta. Anda tokta degende tokta etpey çaksak. Tokta tulaktı degende şart tokta etpey. Bulbulda kamçını tartı etpez. Adırga bulan dönbeyt da. Aparıp taştagan sorundu, aparıp bittece almak bizde. Almağa sayısı almadı al çele ha? Almağa Aparıp cetkizediler, cakşattan diyeyim de hem de. Zaman hatımdan yok. Katar cezdem atın beret, saberek atın beret. Misal da cakşatlardı gömdü bu. Ancak Özbekistan'da çapkanda da şu 2 mehre, 3 mehre kılıp sorunlarımı beni alıp kayıtı burada tüyülgen günüm daha olup onu. Efendim sorun. Oturuyor biz gangire. Anam mallarda Özbekistan'da birinci bizim malda mataskil dep sayıp, maşini dep sayganlarca oyuncuk maşini sayettir. O bari öyle alsam oyuncuk maşini verettir. Bak bir maşine akıl bir gene bak bilesin. Bakar dışarı maşine düşürmem bir şey diyor canım. Balon, çamurak. Oyuncuk, yaş balları metron maşine. Bir ballarımı yak ursanları bak çavada da hazır. Yakşı çavada bular da. Bunların ömrüm versen. Hakamda 40 adamı meselede hiç gengiri. Yalnız bir dön götür olatları. Şeki menen tutup gittirme kırı oturuyor. Zerip beytiler. Bana bağırsam söyleşi oturuyor öğretiler. Bireyin arkasına elçi beytiler. Barakalla. Ana ba latok bu, akur bu, aştoo bu bir. Al latok degen akur da. Kanday bolğan andı? Baya bey götür alğanın götürüp ketkendik mi? Qaysı bey? Gökölmemen akan yerimle. Al bunu öyden nerede sarayda? Latok da. Latok. Latok konuştular ha. Kança çabuk şu. Latok. Qaysı ba suda latok mu? O da. Yok, kiçine gel. Burayda cemce turan Çoğun talbaygan. yok. Kança çabuk da. 200'den aşağı. 250 kilo çıktı. O çok. Çok latok mu? Oyga berdiler o. 250 çıkar. Tapa. 250 kilo. O. 250. Polat Bey'e 250 Ha, çıkar. canım. O. Mo Oşo no. No. Bayağını men ayttım go. Polat Bey kuda götürüp atıp durdu. Ben aytıp berdim o sana. Kud oşondan da. Onu Nadir Palvan'da öz yalnız götürüp narı cıldırıp жүрбөйбү. O beyge cüktөгөн. Beyge жүктөгөнбү? Beymin apki bey jata kalgan deydi. Ошо да. Ya ancamca atçı jaytırık vargıça men beysin gözletki şakırı göz. Жалган айтсам Шакир турат.
Ançamın çatçı, bunday takanca жеткизе албай турат ака. Туура, туура. Tez çarçadılar. Тартаттарды жата калат эле. Анан үйгө келип эле жерин атса же менин атым метр же мүмкүн метр. Ушундай туртуп ишип турат эле 2 хапта. Оордугунан болуп атат. da. Арчага барат элек да. Арчадан кайтып келгиче анан сүзмө тартып жүрө берет элек. Attanaşı olmuş. Opşu. Attanaşı. Akam birimden Şart atып anlatıyor, tokulanır, ötüyor. Anda beйлерде өз Сарай алыс берді. кетет эле. 80-90 кило торбокту 2 байдан калганбыз. Айтып атам го 5 адам алсызды да эме кылбайт. Шап салат эле ойнонбой. Бардыгы жоон болчу да мында путтарын ичкеден эмес, билектерди жайында. Булакты жакшы чапты өзү. Пут сут кайрылып эме болбоду а эч. Kol hem oldu da. O yemede bir palon menен еңши. Бұл немеде бір ким узакан барып, жезден барып билбейм, бір мына кайнарда мен угушумда, эми мен анда үйдө жаш баламын да. Эң иш болот деп неменин атын алдырып сиз айткан Абыт экенин. Абыттын аты менен мына жааныштар берген. Ошо. Мен барган эмесмин, ушунун барышын эч кимге айтпай атасың да. Ошондо айткан экен. Ким бирөөгө бир палуан аты чыккан, палуанга чыккан экен. Алып койгон экен. Алганда айткан экен. Надир оно ат жок болсо мен сен менен ишим керек. Ошо аты жок деген экен экен. Ошондо Абыттын атын. Өзбекстанга чейин барган ушул ат менен. Ат келип жатып калды. Четирип келдик. Кийиздерди ороп койдук. Адамдын назары жаман экен. 3 күн жатты, өзүн билбей. Сакалын алат, Абыт. Эгесе көз отурат аттын башында. Ушундай өсүп. Ушул атканан нерде атканы арыл атканан алдында 3 күн жатты. Майрам менен жоюп. Энеме баргандан кийин Кочкорбайдын энеси. Жакшы кылып ирди. Ушул киши. Майрам да. Ушул аял жакшы кылып ирди ошол ат. Анан кетип анан канча жыл жашады. Атты жойду го. Ооба. Жоюп тургузуп ирди. Атты жоюп At kadimki adam ontoğunda ontoydu eкен. Ontoп 3 gün ontoп жатып. Бакан менен сыдырып Кички бар. Эгеси муну айтканда 2-3 жолу сакалы өсүп кетти. Утуруп алат. Алат койт өсүп кетти. Жана кыжалат болду. Бирок атта бөлөк эле да. Жаныбар. Кийин Ошол эңишкенди айтып бербейсиңби? Анан эңиш аерде эңиш болуп калды. Адам буну менен чыкты, пил менен. Пил деп койду. Пил деп койду. Анан буну менен чыкты. Ал ким деген балам? Алдагы ачыдын разам акам улак берип аладым. Палван бала экен да. Акам карман туруп тартканда мен ошондо эми кичине чаап баштаган элем да улак. Тартып жеме кылганда тумшуң менен 2 мөрдөн тумшуң менен уруп көткөн. Абыттын аты. Ошондо көстөйдү атка. Андан түшүп келип, мында оору билбей келди да. Келип анан Ысманбай магазинге барып бир яшык аракты коюп палвандар калбай, палвандар тууганы болот экен Актери. Мына карай ичип калды. Атанын ошол жерден чыгарды. Абыттан жөнөбү жана жетелеп. Имбежи. Акечи жыгылып ишерде жаткан экен нерде. Кийиз ора койгон экен башына. 3 күн жатты мен билем, тынбай келип аттым. Ошонун башында окат ичет. Окатты мен ташыйм. Ошол жерден келбей койду. Жерге кирди сен келбей койду. Ат ушундай жакшы көрдү. Атасы менен апасы учкаш өлдү ошол ат. Зор болуп кетип. Анын ортосуна Казакстанга өз коту менен бир барып келди ала. Ошол мен деле эңишемди аттын үстүнөн. Кичинен ушундай тартканда тумшуң менен бүрүп атты көткө. Жаман эстип атты элек. Анан надыр полвон менен бак полвондагы гастардебе жакшынакай гастардебе алышыптыр. Анан ышкыртыга минип чыгып чубаттыр ошо менен. Анан нары ачыга түшүптүр булар. Акбулакка түшүп чыгып келайты бензин түгөнүп калыптыр. Өйдө өлүштү. Эми нар жактан примерно 500 метрде нар жакта калып кетишиптир да. Эми жерде бензин жок. Ачыга барса ачыда бензин жок. Бияка келип жөө көтөрүп алып кетиш керек ат. Оңор эмес. Анан надыр айтып тур надыр болгон бакыны.
Ya burap жүрüp çıkarıyor ya töşke dep tur o kırga. Ana nar jagına ıldı işte ketip kaladı. Uruşka mı? Ruçka menen Psikolojik salып алып. Uskoruska salıp alıp, birge salıp alıp, Alış gazetede ben öldü. Cer alış. Ooo, ıldıyda da. Burayı verip derip, bakı çarşakandan nedir burayı diken, ata ola burayı verip, kırga çıkarıp içti. Men aniginde kayaktan surap жүрөм. Gazetede öttün alıp, Urçka salıp burayı tutan jerim mınандай teşik bu. Mınандай alıp kaptı. Yo, ne öyle olgan desem, ya burayı verip, jelip bizdeydi. Temir jelip ketiptir he. Yani kuştu karayı, palvanın, ekönün çarşıva. Men misal üçün oşonu 10 metre жерге burap jetkire albayım. Öйтüm böyle öyle işte. Үйленіп қалған өйлапты. Майда сүйлесін жеткізгені барып, ана кескекке түсіп, жамыр жауып, ана сел башталып қалыптыр, ұшылаққа. Қайтып келе табыз дейді, бақайда. Келіп дейді, бір қычықтан ұшындай өткенімізді дейді, сел келді дейді, келіп. Оя баштады дейді, машинаның жолдың жегіне қойды қылы дейді, түсек нива дейді, түгінен оя баштады дейді. Атам түсті дағы көтерді дейді, екеуіз алдынан көтерді. Бұяға жылдырып жолдан шығарып, қайта арқасын өттіріп, бұяғына көтеріп жылдырып бүткенімізді алып жер түп деп түсіп кетті дейді. Ана қалғанда басқа адам болса машина қоса түсме. Ана. Бақышын айтып азырамайды тұрады. Потом уже шеткен без Руслан үйленген болады. Ominen balдар. Tut. Onlardan ne ettiler kısınlar, Allah tileğinizi kavursun. Aparmaklarınlar, ata yenenizin arvakları kol olsun. Kızır cılomuzda olsun. Siler dağışı. Allah vergen baldarınızın uzatırmaktan görgüle. Ömrüngör uzun bolu boyluğun o tilegen maksatlarınızga jetkile. Eli jurtuңар menen, tuğan uruңар menen, tünç bağlar. Allah'dan ne tile kılgan bolsoňar, Allah tileğinizi kavursun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim zalikel kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim ulaika humul muflihun. Sokan yol kitaptan muhayyesuna selamun aleyküm elhamdülillah rabbil alemin. Amin selavatı Kur'an cemaati iman. Şu ulu Kur'an'dan fayda olgan sevaptardı. Havalı Muhammed Mustafa ve Salah'ın ruhlarına, muayene batmazı kocan fillerden aziz avliyaların ruhlarına, maşalarının katarında, şu baldarın ata yenelerinin ruhlarına bağışta kıldık. Boğaz yapkan yerleri canlı olsun, topraklar korku olsun. Şu baldarın korkup, yani tayap çatsın. Şu baldarının tapkan çıkanlarına Allah bereket ayırın atarısın. Şu baldardağı eli yurttu menen tırs olsun, kızır cilolarında olsun. Şu baldardağı Allah vergen baldarının uzatılmasını görüp, daim su üstünde olup, teli tankçıların içinde, eli yurtunun içinde, yakına koy adamların canında olup, Kızıl cilolarında olup sak salamatta olsun. Amin. Osman olur. Kudayım sana den soluk versin, ömür versin. Den solukta ömürlü olgula, bak bakıyorum el sıylagan, el hurmattagan jigitlerden olup, şu hazırkıday olup, palvan atınar, bundan dağı aşıp, şu Nadir Palvan'ın balları degen attan taybay, şu alsaňar alıp, aldırбай daim baktılı olup, ömrüňer uzun bolup jüre bergile. El hizmatında bolsun bu balgıda daim. Cemile kardeşime bir bakıyor babana. Amin şu gelin dağı, şu baldarının peşindesine. Ömrü uzun bolsun. Allah Allah'dan ne tilek kılgın olsa tileklerin kavluğun olsun şu baldarının. Daim yakşılıkların görüp, toylarını güzetip, bakıyan baybiçe olup ömür sürüyorsun. Erten sorunlarda göğüt değil.